Эми Ро менен көнүгүүнү иштеп көрөбүз. Йогикаji Мауль Посуро Вассоё. Бул жерге чейин автобус менен келдим дейт. 회사에 지하철로 가요. ишке метро менен барам. 한국에서 중국까지 어떻게 갔어요? Кореядан Кытайга чейин кантип бардыңыз? Перо 갔어요. Кеме менен бар. Эми мисал. 회사에 어떻게 와요? ишке кантип келесиз? Отобайро 와요. Мотоцикл менен келем дейт. Бул жерде отобай деген үндү менен бүткөн үчүн ро мүчөсүн улайт экенбиз. 시장에 어떻게 가요? базарга кантип барасыз? 자전거로 велосипед менен 가요. велосипед менен барам. Эми экинчиси 집에 어떻게 와요? үйгө кантип келесиз? 버스로 와요. автобус менен келем. ро. Үндү менен болгон үчүн ро болот экен. 한국에 어떻게 왔어요? Кореяга кантип келдиңиз? 비행기로 왔어요. самолет менен келдим. 비행기로. Буда дагы үндү менен бүткөн үчүн ушундай жазат экенбиз. 왔어요. Эми 공항에 어떻게 갔어요? Аэропортко кантип бардыңыз? 지하철로. 지하철 дегенде ылый менен бүткөн үчүн учурда жөн эле рону улап коет экенбиз. 갔어요. метро менен бардым деп ушундай кылып жазабыз. Эми эсо кажи деген мүчө дан чейин Сеул, Сеул, Пусан шаарлардын аттары экен. Сеул эсо Пусанкажи KTX로 2시간 40분 걸려요. Сеулдан Пусанга чейин скоростной поезд менен 2 saat 40 мүнөт кетет дейт. Эми велосипед экен. 회사 компания жумуш. Күйсукса жатакана 15 мүнөт кетет экен. Ушуну жазабыз. 회사에서 компаниядан 기숙사까지 자전거로 велосипед менен 자전거로 15분 걸려요. 15 мүнөт кетет дейт. Ушинтип жазат экенбиз. Компаниядан жатаканага чейин велосипед менен 15 мүнөт кетет деп айтат экенбиз. Эми экинчи көнүгүүнү карайбыз. Самолет менен Кореядан Таиландга чейин 5,5 saat кетет деп жазышыбыз керек экен. Ошондо 한국에서 Кореядан 태국까지 Таиландга чейин 비행기로 самолет менен 비행기 самолет로 менен 5시간 반 5,5 saat 걸려요. кетет деп жазат экенбиз. Эми үчүнчүсүн карайбыз. Үйдөн больницага чейин такси менен 20 мүнөт кетет дейбиз. 집에서 үйдөн үйдөн больницага чейин 병원 чейин 병원까지 택시로 такси менен такси менен болгондо 택시로 20분 20 мүнөт кетет. 걸려요. Эми төртүнчүсүн карайбыз. Жумуштан шаарга чейин автобус менен 30 мүнөт кетет деп түзүшүбүз керек экен.
이미 회사 회사에서 компаниядан же жұмыштан 시내까지 шаарга чейин 시내까지 шаарга чейин босро автобусро менен 30 분 걸려요. 30분 걸려요.